Аны да алып кетти, муну да алып кетти. 7-ci класс бала айдап жүрүптү, жипти. Бул мондай жерден жесткий ДТП болуп турдум. Onu жаш бала айдап келет турду. Мектеп окуучусу айдап келет деп портерди сүзгөн экен. Азыр экөө тең реанимация алып кетти. Бияқта адам машина сүзіп тұр. Атаны байқұшай. Ушул унаны жаш бала башкарып келаткан экен, мектеп окуучусу. Бияқта элдердин айтымысындачы. Встречкага чыгып туруп байкуш портерди сүзгөн экен да. Бул не деген нерсе бул? Атаны байкуш. Кирүүлө кеттир да кияды. Жок. Эпте ушмен үй бүлөсүн багып жүргөн да бул киши делечи. Тура. Аманга кийинге кетти ары салдык да. Сен тигинем жаш балага ушу ата энеси деле бергенин карабайсызбы? 7-8 класс. Жок, 11-11 класс. Магазинге барып келдик шашылды. Жок, магазинге барып кел дегенде деле ошо бергенин карабайсызбы? Права жок. Жаш балага мектеп окуучусуначы. Баягы ата энелерге кайрылам да. Балдарыңарды, мисалы менде да 5 бала бар да. Мен деле балдарымды аябай жакшы көрөм да, бирок эми не настолько да, чтобы бирөөнүн өзү менен ойногондой кылыпчы. Азыр эми карасаңыз, теткил жипти, тетки жипти. Мектеп окуучу баласына баягы нан алып кел деп, нанга жибердик деп беришкен экен. Могу унанычы. Ал жаш бала чыккан экен, катуу айдап бара встречкага чыгып, монтип бир мындайча айтканда тагдырына балта чабып атат да. Муну айдап бараткан адам жок да, ар жагында эчтеке жок. Биякта көргөндөр айтып атат. Буту вообще дейт, мындан ары ал адам аман калса сүйүнүш керек дейт. В лучшем случае мындай эки бутунан ажырайт деп атышат да. Билбейбиз го, баары Алладан, бирок ушинтип балдардыңарды ушунчалык деле сүйбөй эле койсоңор болот эле да. Ушу балдарыңарды сүйөм деп атып, тим эле как будто силер деле бала бар болгондой да, кээ бир ата энелерчи. Скутер алып берип атасыңар, теткиндей машинелериңерди берип атасыңар, бул болбойт да, мынчалыкка чейин эмес да. Сүйүүнү да чеги менен болот деп. Туугандар, ушул менин артымда турган ушул балабыз Жолдош чыныгы сиздердин жардамыңыздарга муктаж. Операция кылыш керек экен. Бир гана ошо чет өлкөдө гана операция болот экен. Кыргызстанда операция болбойт экен. Ата энеси Кыргызстандагы болгон больницаларга кайрылыптыр. Эч ким гарантия бербептир да. Өмүрү кыска деп айтканда доктурлар. Ажал жеткенин көрө жатабыз да, Кудай басып кетсин деп Кудайга тыйлап атат. Өздөрү менен тең балдар буту басып жүрөт, окуп атат 5-ci класс. Мен деле ошо баламдын буту басканын каалайм да. Көрөрмөндүр барса деп тутту. Баш кыйын. Тысып оорус менен ооруйт. Башына да давление сатып чыккан. Индияга же Туркияга операция кылышыбыз керек экен. Бутуна бирдеме коет экен да. Ага о дарысына дагы бүт сатып берет экенбиз өзүбүз. Кайрымдуу кыргыз элим, четте карап турбай ушул Жолдоштун басып сакайып кетишине салымыбызды салып калалы. Апасынын Мбанк номери жана WhatsApp номери 0999 30 0983. Мээрим М деп чыгат. Туугандар, келиңиздер. Колдон келишинче жардамыбызды берип коелу.